Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу талабын койгон чечими Кыргызстанда дагы деле талаш тартышты жаратууда. Талкуунун күчөшүнө Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Константин Вардзилашвили аттуу мүчөсү себепчи болуп, ал комитет кабыл алган чечимди Кыргызстан аткарууга милдеттүү деп билдирүү жасаган. Мындан улам өлкөдө баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси жаңырган эле. Кабарчыбыз Самат Асипов теманы улантат. Адам укуктары комитетинин абактагы Аскаровдун иши боюнча Кыргызстанга жиберген сунушу коомчулукта укуктук талкууну күчөттү. БУ комитетинин мүчөсү, Грузиянын конституциялык сотунун судьясы Константин Вардзилашвилинин маегин бир нече күн мурун Азаттык сайты жарыялаган. Эгер Кыргызстан комитеттин чечимин аткарбай койсо, анда кандай таасир этүүчү механизмдер колдонулат? Комитеттин кандайдыр бир басым жасай турган түздөн-түз рычагдары жок. Ошол эле маалда өзүңүздөр билгендей пактка кирген өлкөлөр маал-маалы менен комитетке келип, эмне иштер аткарылгандыгы тууралуу баяндама жасайт. Комитет улуттук өкмөттөр анын чечимдери, сунуштары боюнча эмне аткарганына көңүл бөлөт. Албетте, биринчи кезекте жеке арыздар боюнча эмне аткарылганын сурайт. БУ комитетинин чечими чыгары менен Кыргызстанда баш мыйзамдын 41 беренеси талкууга түштү. Көрсө, бул нормада эл аралык уюмдар Кыргызстанга кысым көрсөтүүгө шарт түзүүчү жылчык бар экен. Мындан улам Конституциянын улуттук кызыкчылыктар эске алынбаган айрым бөлүмдөрүнө өзгөртүү киргизүү маселеси жаралды. Демек, Кыргыз Республикасынын эгемендиги менен улуттук коопсуздугун бекемдөө үчүн бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарына тийишпестен туруп, Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Кайсы бир укук коргоочу сөрөйлөр Бириккен Улуттар уюмунун комитетинин чечимин бетине кармап алып, Кыргызстандан экстремисттерди жана террористтерди бошотууну талап кылса эмне болот? Анын арты эмнеге алып келет? Террордук тополоңго алып келсечи, же жөн жай адамдардын каны төгүлсөчү? Мунун жанында Аскаровду бошотуу талаптары баланын оюнундай эле болуп калат. Ал эми Конституциянын авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев Кыргызстан БУнун чечимин аткарууга милдеттүү эмес, бул жөн гана сунуш экенин ишендирди. Анткени менен бир катар интернет сайттар Өмүрбек Текебаев бул маселе боюнча жасаган мындай билдирүүсүндө чындыкты жашырып жатканын жазып чыкты. Мен комитеттин чечими сөзсүз түрдө аткарууга жатат деген тараптамын. Анткени жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү пактка мүчө ар бир өлкө өзүнө ошол милдеттемени алат. Кыргызстандагы пакттын кошумча протоколун жактырган өлкө катары комитеттин чечимдерин аткарууга милдеттүү. Андыктан жеке арыздарды карап, анын негизинде чыккан комитеттин чечими аткарууга жатат. Бул комитеттин расмий позициясы. Азимжан Аскаров жөнүндө комитеттин чечими Кыргызстанда сөзсүз аткарууга жатпайт. ООНдун комитети Азимжан Аскаровду кылмыш кылган жок, табактаган жок. Аны караганга укугу жок, караган да жок. Анткени ал сот органы эмес. Ал болгону процедуралык кээ бир бүчүлүштүктөр, алашемдиктер кеткен экен деп гана жарыялады. Жогорку сот комитеттин чечимин карап чыгарын билдирди. Бирок маселе сот бийлиги кандай чечим чыгарат дегенге келип такалууда. Эгер улуттук укуктук нормалар менен, эл аралык нормалар менен карама каршылык түзүлүп калса, анда биз эл аралык келишимдердин жоболорун сакташыбыз керек. Башкача айтканда, эл аралык келишимдердин укуктук күчү биздин улуттук мыйзамдарга караганда өйдөрөөк турат. Башка маселе, биз карашыбыз керек. Жогорку сот менин оюмча караш керек. А бирок кандай чечимди кабыл алат? Аскаров тактайбы же мурунку чечимди күчүнө калтыра, бул соттун гана иши. Буга ООН дагы, президент дагы, жогорку кеңеш дагы эч ким кызым кыла албайт. Ал эми баш мыйзамга кайрылсак, саясий ишмерлер 2010-жылы аны жазууда убакыттын тардыгы карама каршылыктардын орун алышына себеп болгонун айтышат. Здесь есть очень много противоречивых моментов имеется. Биздин баш мыйзамда бири-бирине каршы келген жагдайлар көп орун алган. Бир эле мыйзамдын нормасы 2-3 жерде жазылып калса, мындай учурда ал мыйзамды каалагандай чечмелесе болот. Бул дагы убагы келгенде биздин кызыкчылыктарга каршы бир көйгөйдү жаратат. Азимжан Аскаровго 2010-жылы улуттар аралык араздашууга от жаккан. Тополоң учурунда Бишкек Ош жолун жабууну уюштургандардын башында турган деп айыпталган. Аскаров баштаган топ Базар Коргондо милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылыкка салып кыйнап, кийин
үстүнө бензин куюп тирүүлөй өрттөп жиберишкен болчу. Мына ошол аракеттердин бардыгын Азимжан Аскаров башкарып тургандыгы боюнча күбөлөрдүн так көрсөтмөлөрү бар. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.